Президент Сооронбай Жээнбеков 22 октябрда Японияга иш сапарынын алкагында Токио шаарында лидери Ген Накатани жетектеген Кыргызстан Япония парламенттик достук лигасынын мүчөлөрү менен жолугушту. Эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелери, анын ичинде парламенттер ортосундагы өз ара мамилелер боюнча пикир алмашуу болду. Сооронбай Жээнбеков Япониянын тарыхый окуясы император Нарухитонун такка отуруу аземине катышуу ал үчүн сыймык экендигин, байыркы япон салттарынын сакталып келиши ага чоң таасир калтырганын баса белгиледи. Япония бизге түрдүү социалдык, экономикалык долбоорлорду ишке ашырууга сезилерлик жардам берүүдө. Ошондой эле Кыргызстандагы парламентаризмди бекемдөөгө көмөгүн белгилеп кетким келет, деп айтты Сооронбай Жээнбеков. Кыргызстандын экономикасына инвестицияларды тартуу боюнча кызматташуу жөнүндө айтып жатып, ал өлкө чет элдик инвесторлор, анын ичинде япон инвесторлор үчүн да ачык экенин белгиледи. Кыргызстан Япония парламенттик достук лигасынын мүчөлөрү президентке Япония императору Нарухитонун такка отуруу аземине катышкандыгы үчүн ыраазычылык билдиришти. Сиздин визит жана аземге катышууңуз Кыргызстан элинин жана жеке сиздин биздин өлкөгө болгон өзгөчө мамилеңиздин далили деп белгилешти Япониянын парламентарийлери. Мунун алдында Сооронбай Жээнбеков Энашке Япон телеканалына интервьюсунда Кыргыз-Япон кызматташтыгын кеңейтүүнүн маанилүүлүгү тууралуу айтканын канааттануу менен белгилешти. Ошондой эле Кыргызстан жана Япониянын парламенттик делегацияларынын өз ара жасалган визиттери тууралуу айтышты. Кыргызстан чоң туристтик потенциалга ээ. Сиздердин жаратылыш абдан кооз, абасы, суусу таза, суу энергетикалык ресурстарын чоң запастары бар. Булардын баары Кыргызстан үчүн баа жеткис байлык деп белгилешти Кыргызстан Япония парламенттик достук лигасынын мүчөлөрү. Алар ошондой эле экологиялык жактан таза азыктардын жана ошону менен бирге кыргыз балынын артыкчылыктарын белгилеп, Сооронбай Жээнбековго Япон дүкөнүнөн алынган Кыргызстандын балын тартуулашты. Билесиздер, биз Кыргызстан абдан кызыктарбыз. Япония мамлекети менен биздин достукту байланышты бекемдегенге, кызматташканга айрыкча ийгенүү мамлекет болгондон баштап план экономикадан рынок экономика өтүп атканда абдан көп катуу жардам болгон. Сиздер жардам менен кайра жандан эмиңдерибиз активдеше баштады. Башка тармактар боюнча дагы кызматташып боло баштады. Ел компания бара баштады, сиздердин жардамыңар менен көбөйө баштады. Кыргызстандын аймагына мунай жана мунай заттардын айрым түрлөрүн автотранспорт менен ташып келүүгө убактылуу тыюу салынды. Тиешелүү чечимге премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койду. Бул кадам көмүскө экономиканы кыскартууга жана тиешелүү каттоосу жок, таризделбеген мунай заттарды өлкөгө ташып келүүгө чектөө коюуга багытталган. Экономика министрлигинин маалыматына караганда, республиканын бензин менен дизель отунуна болгон жылдык көрсөтүүсү орточо 1.300.000 тоннаны түзөт. Өлкө ичинде мунай заттарын өндүрүүдө оңдуу жылыштар болгону менен Кыргызстандын калкынын керектөөсүн толугу менен жаба албайт жана экспорттун эсебинен камсыздалууда. Күйүүчү жана майлоочу майдын 80% Россия Федерациясынан келет. 2018 жылда ыкчам топ тарабынан коңшу мамлекеттен күйүүчү майлоочу майларды мыйзамсыз ташып келүү боюнча 73 факт катталды. Алардын көлөмү 146.530 литрди түздү. Бул болжолду 5 миллион сомго барабар. Ыкчам рейдтик иш-чараларды ишке ашырууда аныкталган материалдар боюнча бир катар ишкерлерге административдик мүнөздөгү чаралар кабыл алынды. Экономика министрлиги улуттук статистикалык комитетинин маалыматына таянып, 2018 жылдын 10 айында мунай заттын көмүскөдөгү үлүшү сырттан ташылып келген күйүүчү майдын жалпы көлөмүнүн 25.2% же 12 миллион сомду түзгөнүн маалымдады. Ал эми 2017 жылдын 10 айында болсо бул көрсөткүч 12.8% же 5.3 миллион сомду түздү. 2019 жылдын январь айынан тарта июнга чейин тийиштүү документтери жок 5777 тонна мунай заты өлкөгө ташылып келинген. Бүгүн
23 октябрда парламентте жалпы билим берүү уюмдарында окуучулардын тамактануусун уюштуруу жөнүндө мыйзам долбоору каралууда. Анда депутат Үмөталы Кыдыралиев 1-4 класстагы окуучулардын тамактануусуна каражат кайдан алынарына кызыкты. Билим берүү жана илим министринин өкүлү ар бир окуучуга күнүнө 7-10 сомдон республикалык бюджеттен бөлүнөрүн билдирди. Ал эми жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков бюджеттен тышкары ата-энелер дагы өз каалоосу менен баласынын тамагы үчүн кошумча каражат берип жатканын белгиледи. Урматтуу министр Камилбек Абдулбасатович, тактоо иретинде азыр суроо берип калбады, каржы булагы кайдан депчи? Ооба туура айтты, мамлекеттин республикалык бюджеттен деди, бирок кошумча ата-энелерден өздөрүнүн каалоосу менен ушул тамактанууга акча кошулат, кошулбайбы? Кошулат, сөзсүз түрдө ата-энелер дагы финанслоого катышат. Эми ошону да айтып коюңуздар да, мына ата-энелерге азчылык билгиси койдуңуздар, ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланып, ошо балдар үчүн деп мына кошумча каалоо иретинде ата-энелер да акча берет деп айтып коюңуздар. Анан ошо сумманы да кошо айтып коюш керек. Жылда ушунча ата-эне тарабынан акча чогултулуп атат деп. Бул мажбурлоо эмес, эми каалоо иретинде ата-энелер берип атпайбы балдар үчүн? Албетте биздин конституцияда жазылган билим берүү тармагы бекер деп. Бирок ата-энелер ушу балдар үчүн деп өздөрү кошумча каалоо иретинде кошулуп аткан жагын айтып коюш керек. Бул да мамлекет тарапка болсо бир жардам көрсөткөнү болуп атат бүгүнкү күндө. Москвада X эл аралык парламенттик оюндар аяктады. Ага 15 өлкөдөн командалар катышкан. Кыргызстандын атынан жогорку кеңештин депутаттарынан турган футболдук команда ат салышты. Соц тармактарда депутат футболчулар Улан Примов, Жыргалбек Турускулов жана Алмазбек Батырбековдун сүрөтү жарыяланды. Анда интернеттен колдонуучуларын Алмазбек Батыровдун көрүүчүлөр отура турган отургучтун жөлөнгүчүнө бутун коюп түшкөн сүрөтү нааразы кылды. Москвада кыргыз элитасы жогорку үлгүсүн көргөзүштү деп жазылат сүрөттүн алдында. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев жеке ишкер Хуфур Абдурахимандын өлүмүнө байланыштуу парламентте маселе көтөрүп, бул фактыны өлкөдөгү криминалдын күчөшү катары сапаттады. Ал ишкерлерди коргой албаганы үчүн өкмөттү айыптады. Эл өкүлү ошондой эле ушундай шартта сырттан инвестиция тартуу аракетинен эч кандай майнап чыкпай турганын эскертти. Өткөн жумада Мадина кафесинин ээси мыкаачылык менен өлтүрүлдү. Бул бүтүндөй бизнеске, ишкерлерге болгон чоң сокку болду. Мамлекет, өкмөт ушундай маселеде өзүнүн алсыздыгын көрсөтүп атат. Криминал азыр Кыргызстанда кадимкидей баш көтөрдү. Мына Кыргызстандан чыгарылып кеткен акчанын суммасын карагыла. Жарым жылда 247 миллион акча мамлекеттен чыгып кетти. Бир гана чоң компаниялар, чоң бизнес эмес, азыр орто бизнес дагы акчасын алып чыгып кетип атат. МВД криминал менен күрөшүүдө өзүнүн алсыздыгын кылып атат. Макул, эгерде чоң реформаларды жасаганга акча керек болсун, бюджетте акча жок дейли. Бирок ушул криминал менен күрөшкөнгө, криминалдык жанагындай авторитеттерди, кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрүн четинен түрмөгө тыкканга ушуга да акча керекпи? Буга саясий эрк керек. Ошондой болбой жатат. 2005 жылы инкылап болгондо гана Кыргызстанда ушундай рекордтук суммада акчаны бизнес алып чыгып кеткен экен. Мына ошол рекорд азыр кайталанып атат. Президент Японияга барып, башка өлкөлөргө барып, инвесторлорду өзү баш болуп Кыргызстанга чакырып жүрөт. Бирок өкмөт бизнести коргой албай калды. Бул президентке каршы саботаж. Ысык көлдө Осьминог деген кафе салык салбай койгон үчүн, салык салып, криминалга акча бербей койгон үчүн кафесин өрттөп өзүн коркутуп калган. Ошол жигиттин тагдыры эмне болду? Кыргызстандан көчүп кетип тынды. Каяктагы криминал менен күрөш? Бүт Кыргызстандын чоң шаарларын карагыла. Машина оңдогон эстолордон баштап, чоңураак кафе, базарлардын бардыгынан криминал азыр ай сайын налог чогултат. Буну эмне үчүн көргөнүшкө алып атабыз биз? МВД криминалга каршы күрөш жарыялагыла. Мындай мамиле таптакыр болбойт. Бизнести коргогула. Азыр бизнес кайда барышын билбей калды. Агаргасыз чет өлкөгө чыгып кетип атат.
Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев шайлоодогу добуш топтоо босогосун 3% түшүрүүнү сунуш кылды. Мындай пикирин 22 октябрда Бишкекте Мамлекеттик башкаруу академиясында шайлоо мыйзамын талкуулаган жыйында айтып, бул кадам акчасы аз жана башка мүмкүнчүлүктөрү жок, бирок жаңы идеясы бар кишилердин парламентке келишине жол ачарын билдирди. Текебаев мурда 5%, 7% босогону колдогонун да белгилеп, дүйнөлүк тенденцияны эске алуу керектигин кошумчалады жана кечээ мүмкүн болгон нерсе бүгүн мүмкүн болбой калышы ыктымал деди. Кыргызстандын президентин жогорку кеңешин жергиликтүү кеңештерди шайлоо жана Ош шаары менен Бишкек шаарынын макамы боюнча жалпысынан 7 мыйзамга өзгөртүүлөрдү камтыган топтомду президентке караштуу жумушчу топ депутаттар менен бирге иштеп чыккан. Анда утуп чыгуу босогосу 7%дан 9%га жогорулатылган. Агургу калктуу конушундагы дүкөндөн кайрымдуулук үчүн чогултулган акча кутусун уурдап кетишти. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришти. Окуя 16 октябрда саат 18:00 болгон. Анда дүкөнгө бир кишинин киргени видеого түшүп калган. Ал кутуну ачып акчаны алган соң качып кеткен. Акчанын жоголгонун 3 күндөн кийин гана билишкен. Анда чогулган акчаны жылына бир жолу карылар үйүнө же интернатка берип турушкан. Жыл сайын 30 000 сомго жакын акча чогулчу. 19 октябрда факт боюнча арыз келип түшүп, сотко чейинки өндүрүш башталды. Шектүүлөр изделүүдө. Депутат Рыскелди Момбеков жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында транспорт жана жол министри Жанат Бейшеновду жол салган компанияларга адвокат болбоого чакырды. Депутат Талас-Тараз Суу-Самор жолун мисалга алып, ал жактагы курулуш иштери азыркыга чейин бүтпөй тургандыгын сындады. Бирок министр Бейшенов эл өкүлүнүн сөзүн төгүндөп, жумуш дээрлик 99%га аяктап калганын ишендирди. Бирок буга Момбеков ишенбей, Бейшеновду бирге барып көрүп келүүнү сунуштады. Сиз аябай эле жол салгандарга адвокат болуп атасыз да, жакшы иштеп атат, алдыга кетип баратат, опережамен деп. Мен сизге ушул үмүттөн суроо берейинчи. Талас-Тараз Суу-Самыр жол качан бүтүш керек эле? Качан бүтүш керек эле? Кыскара айтыңызчы ошо. Датасын билесизби? Тендер 2015 кайсы жыл бүтүш керек эле? Шабдандан сураңыз, артыңызда билет ошол. Так. Тараз-Талас Суу-Самыр. Строительные работы в основном были завершены в 2017 году. В 2017 году, в августе месяце должны были завершиться. А или бүтүрөк-то? Практически жумуштар 99% бүттү. Азыр тротуарлардын жумуштары болуп атат. Болгон жок. Сиз мен менен былтыр баргансыз Таласка, андан бери бир да жол бара элексиз. Мүмкүн көчмөндө боюна барган чыгарсыз. Мен андан Бойтуңуз. Канча акчаны ала албай калдыңыз Азиатский банктан? Из-за халатности. Заказчика мен турасы. А это Азиатский банк эмес, а это Исламский банк. Исламский банктан канча акча бербей коюп уже. Калып калды да. 1 миллион 600 000 доллар акчаны жапты. 19-жыл последний срок болчу. Ала албай калдыңар. Жол бүтпөй калды. Еще ноябрдын аягына чейин убакыт бар. Аны биз көзөмөлдөп жумуштарды өткөрүп атабыз. Бүгүнкү күндө тротуарлар жумушу болуп атат. Светофорлор бүттү. Арка бүттү. Качан бүттү светофорлор? Светофор бүттү. Тротуар качан бүттү? Мен кече келдим го. Жо, светофорлор Сиз бар элексиз? запустили там. Жүргүчтөн барып келейик, бүткөн бүтпөгөнүн көрүп келейик. Хорошо, чогуу барып келели. Барып келебиз. Бүтпөсөчү, эгер тротуар иш болбосо. Мен түндө келдим да. Тротуар бүтө элек, тротуардын иштери бүтөт, болуп атат. Жасалган жок. Дорожные знаки, светофоры, а тротуары сейчас ведутся работы. Ой, кокуй. Мен барып келген, мен билеминчи, берде отуруп сиз билесизби? Жок, эч иш жок. Ала албай калдыңар. 19-жылда акыркы мөөнөт бүткөн, банк жапкан, 3 жолу
узартылган болчу. 19-жылда акыркы мөөнөт болчу. Исламский банк жапты, акча ала албай калдыңар, чакыр япын качып кеткен, кыргыз жол курулуш акчасын ала албай соттошуп жүрөт. ГКМБ $739 кылмыш ишин козгон завышение боюнча. Siz ne cümle айтып атасыз? Жоқ, проекті... Мен сізге фактымен айтып атсам, сіз туралы светофор. Біз ошого карабай жумуштарды өткөрүп атабыз деп атам. Жоқ, эч кандай. Потому что мен проблемный проектин билем. Чакыр япыр фирма проблемная. Буга качып кетишкен. Кылмыш козголгон. Эми субподрядчиктер менен алыш бериши бар, чечилбеген еще. Бирок ошондо дагы биз талап коюп атабыз, чтобы субподрядчиги ошо бүтүрбөгөн жумуштарды бүтүрүп койсун деп. 2017 августта бериле турган жол 2019 жылдын октябрь 2 жылдан ашып кетти. Жол бүткөн жок. Заказчик Минтранс эч кандай көзөмөл болгон жок. Көзөмөл болгон жок да моюнга алыш керек да. Бир дагы иш кылган жоксуңар. Жооп берген да жоксуңар. Катбек Алчевич. Анан айтып атасыз опережениемен деп. Бияктан отставание менен. Из-за халатности тиги гриптеги тротуар и светофор. Акчаны ала албай калдыңар. Токмокто 45-50 жаштардагы киши өзүн өзү өлтүрүүгө аракет кылды. ÖKM'ден билдиргендей, аталган шаардын Жантаев көчөсүндөгү салынып бүтелек 9 кабаттуу үйдүн чатырынан секирүүгө аракет кылган. 4 куткаруучу окуя болгон жерге келип, жанын кыюуга аракет кылган кишини куткарып калышты. Бийиктен аны түшүрүп, Ички иштер министрлигине өткөрүп беришти. Балыкчы шаарында жана Тоң районунда ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген 6 адамга майыпты карава тапшырылды. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Эл аралык коомдук фонддун өкүлү Жыргалбек Шамшиевдин айтымында Ысык Көл облусу боюнча жалпы 20 адамга майыпты карава берилет. Мындан тышкары Каракол шаарында 20 тиңүү машинасы бөлүштүрүлөт. Ал мындай жардам өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлү Акылбек Осмоналиевдин кайрылуусунун негизинде көрсөтүлүп жатканын кошумчалады. Кыргызстандык жаш спортчулар грэплинг боюнча эл аралык турнирде 15 медаль утуп келишти. Гүз Open аталышындагы турнир Казакстандын Алматы шаарында 12-13 октябрь күндөрү өткөн. Анда кыргызстандык спортчулар 5 алтын, 7 күмүш жана 3 коло медаль утушту. Кече 22 октябрда саат 11:50 чамасында Жалал Абад облусунда очогундагы күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда, анын күчү Сузак районунун Көк Жаңгак шаарында 2,5 балга, Кара Чолок, Багыш, Михайловка айылдарында 2 балга чейин жеткен. Кырсыктан жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок.